Абдан сонун дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен дейли, ардактуу телекөрүүчүлөр, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, келиңиздер бизге жакыныраак отуруңуздар. Себеп дегенде бүгүнкү куттуу студиябыздын дагы бир сулуу айымы десек дагы болот. Коногу менен тааныштыралы. Эң сонун, эң сулуу, ажарлуу айымыбыз, өзгөчө айым десем да жаңылышпайм. Сулуулук салонунун негиздөөчүсү Самара айым биздин конокто. Саламатсызбы? Самара, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатчылык, кутман таң. Таңыңыз кандай башталды дейли? Эрте туруп келиш сизге ыңгайлуу болдубу? Аябай ыңгайлуу. Негизи эле биз эрте туруп көнүп калганбыз. Эрте жумуш баштап, өзүбүздүн ритуалдарыбыз бар, ошолорду аткарып, күндү баштайбыз. Сулуулук салон деген эле мынакей Бишкектеги канча бир кадамдан кийин көзгө учураган эле сулуулук салон. Негизи көп андан сырткары аптека деп да жана жогоруда айттык. Анан бул сулуулук салонду тандап калуу кандай болуп, кайсы жол менен келип ушул сулуулук салонду тандап иштетип калдыңыз? Же буга чейин өзүңүз атайын билим алдыңызбы жогорку? Билимге эле алдык, негизинен эле сулуулук тармагында мен негизинен кичинекей мезгилимде эле ошо жан дүйнөм ошо сулуулук салонуга адамдарды сулуулашка дайыма жан дүйнөм тартыла берчү. Апамды деле тойго барар кезинде чачтарын укладкалап, макияждап жиберчүмүн. Биз 5 бир тууганбыз, эң улуусумун. Анан сиңдилеримди деле отургузуп алып, чачтарыны өрүп, көздөрүнү боеп, ошентип кичинекей кезимден эле кызыкчумун бул тармакка. Ооба, демек бул нерсеге да шык керек экен. Адамдын жөндөмү болуш керек экен. Жөндөмүңүз сиз кичинекей кезиңизден бери кызыгып, анан ушул тармакка келип калган экенсиз. Бул тармакта жүргөнүңүзгө канча жыл болду? 2014-жылы баштаганмын, окуп баштаганмын. Азыр 9 жыл болуп калды. 9 жылдан бери ушу Бишкек шаарында эмгектенип келатасыз. Сулуулук салон дегенде эле мага мындай элестетилет да, кирсең бут тырмакты алган жери бар, колдун тырмагындагы кашты, кирпич болгон нерсени сулуулук эмне тиешелүү болсо, болгонун камтып алган студия сиздики. Ооба, ошондой баардык тармактар бар. Эркектердин да чач алуусу бар. Ооба, эркектердин. Мырзалардыкы дагы жана айымдардын дагы жасалган болсо. Мырзалардан ошо болобу? Каш чийдирип барып, тырмагын боётуп кеткендер болобу? Азыркы кезде мырзалар деле аябай өзүн карап баштады. Тырмактарын жазаткан учурлар болот. Тырмактарын кадимкидей эле мындай колун коюп берет, жазасыздар. Кадимкидей жазат. Кадимкидей эле деп аябай таң калып отурат. Бирок мен дагы көп учурда көрөм, эркек адамдар салонго барып, азыр маникюр деп коет, маникюр жасатышып, каштарын тердиртишип, ушундай жана шугаринг деп коет, ошол услугаларды дагы мырзалар дагы барат десек жаңылышпайт экенбиз. Ал азыркы учурда мен ойлойм, кесиптеш бул мындай болуп турган эле көрүнүш деп ойлойм. Менин кесиптешим абдан таң калып жатат. Негизи таң калып болот, себеп дегенде эми жигит башың менен жанагынтип барган эми баягы билбейм кандай адам барат болуп экенин билбейм, бирок эми сөзсүз түрдө 5 кол тең эмес деп бекерден айтылбаса керек. Ар кандай мүнөздөгү, ар кандай жашоону, ар кандай түшүнгөн инсандар да барат болот эмеспи? Негизи салондо канча адам башы теги алектенип иштешет? Негизи 10 чакты кыз иштейбиз. Жалаң кыздар? Жалаң кыздар, балдар деле бар, 2 эркек бала иштейт. Бардык нерсе, бардык услуга бар экен. Бардык услугалар бар. Бардыгы бар деп калдыңыз. Ошо азыркы учурда кайсыл жерде иштеп жатасыз? Адресиңизди айтып, өзүңүз мага келгиле деп айтсаңыз болот. Сиздин сулуулук салон кайсыл жерден тапсак болот? Кайсы жерге барсак болот? Биздин сулуулук салон Ош базарында жайгашкан. Анан Ахунбаева 173-тө деле сулуулук салонубуз бар. Филиалыбыз. Ошол 2 филиал бар пока. Салон иштеткен оңойбу? 2 салон иштетем деп калдым. Салондун иши оңойбу? Андан сырткары үй бүлө, баягы айымдарга керектүү жумуштар, андан сырткары кайра 2 салонго кантип жетишип, кайсыл жерден энергия алып атасыз? Негизи жумушуңду сүйсөң, өзү эле энергия келе берет да. Ошондуктан дайыма жумушуңду сүйүп жасасаң, энергия пайда болуп, ар бир айымды сулуулаганы аракет жаза бересиң. Сиз үйдүн улуусу деп калдыңыз. Сизден кийин сиңдиңиз болсо керек. Мен сиздин бул азыркы учурда интернет айдыңында азыр өнүккөн эмеспи? Сиздин сиңдиңиз да салон менен алектенет. Демек сиздер үй бүлөңүздөр менен бул ишкерликке аттанган экенсиздер. Сиңдиңиз эмне боюнча каш жасайбы, чач жасайбы? Сиңдим каш жасайт. Каш жасайт, кирпик жасайт, тырмак жасайт.
педикюр, маникюр баарын эле жасайт. Мен деле маникюр, педикюр в основном кирпич жасайм. Азыркы күндө бирок эки салонуңуз болсо, мындай эле шеф болуп үстүнөн карап аткан учуруңуз болсо керек, же ага деле карабастан өзүңүз деле отура калып жетишпей атса, кыздардын жетишпей атканын көрүп отура калыңыз жазай кылайын деп дагы чуркап иштеп каласызбы? Жок, чуркап иштейбиз. Чуркап иштей каласың, администратор бола каласың, мастер болуп жасай каласың, отургуза каласың, клиенттерди сүйлөп, учурашып каласың, эч мындай бош убактың болбойт. Сиз көп жылдан бери иштейм деп калдыңыз. Мурда сиз жаңы иштеп баштаган учурдагы салондор мисалы анча өнүгө элек мезгил болчу. Азыркы учурда бул бьюти индустрия деп коебуз, аябай өнүккөн мезгил. Ошол убакта салон менен азыркы салондордун айырмасы барбы? Ооба. Кандай айырмасы бар? Мисалы эле жаңы нерселер көп чыгып атат. Күндөн күнгө жаңы нерселер чыгат да. Мастерлер деле баары эле повышенияларга барып, өзүнү жетиштирип, өздөрүн окушат, дагы окушуп, жаңы материалдар чыгат мисалы. Жаңы нерселер көп чыгат, ошол материалдарды колдонуп, биз жумушубузду дагы өнүктүрүп келе беребиз. Сиздин салонуңуздарда өзүңүздөр гана иштебестен окутасыздар деп дагы угуп калдык. Окутканда мырзаларды да окутасызбы, же айымдарды, же жашы боюнча кандай жаштан канча жашка чейин окутасыздар? Биз 18 жаштан өйдө айымдарды, мырзаларды деле окутабыз. Мырзаларды чачка, эркектердин стрижкаларына окутабыз, кыздарды баардык тармактарга окута беребиз. Ошол салонго келип, сизге келип, акчасын төлөп, ушундай кашымды терип берип кой, мындай кылып кирпик чаптап берип кой деп, бирок ошол учурда жасаганыңыз клиентке жакпай, кыжалачылык жараткан күндөр болобу? Өзүм күндөй кылып кой кайра деп турушкандар болобу? Ооба, болот. Андай клиенттер кездешет. Биз жумушта негизинен дайыма клиент прав деген сөз менен иштейбиз. Ал убакта сабырчылык менен жеңип кетебиз, сабыр кылабыз. Клиент менен эч качан урушуп чыкпайбыз. Клиенттин оюндагындай кылышка аракет жасайбыз. Жакпай калса, акчасын берип, кайра жууп берип коесуздар жасагандан. Же ошо ойдон. Же, если чач болсо жууп бересиң. А если кашын терип койсоң, уже ошо менен кете берет. Кайра кашты жайына кое албайсың. Демек, ызычуулар да болуп турат экен. Ызычуулар обязательно. Айым бар жерде ызычуу болбой коюшу мүмкүн эмес го дей берсең. Аны ошо салонго келген жанагы айымдарды мисалы макияжын жасап атасыз, бирок өзүңүз жасаганыңызга, купулуңузга толбой калды да, жарашпай калды. Клиентиңиз макул болуп кетип атса, көз жумуп эле кетире бересизби, же кое туруңуз азыр туура эмес жасалып калды, кайра баштан жасайбыз деп оюндагыдай жасап бересизби? Негизи эле мен айткандай көп жылдан бери иштеп келем. Клиент эки эле сөз айтканда мен түшүнөм да, эмнени каалап атат кардар. Ошого жараша сурап билип, такай анан жасайм да, внимательно угуш керек да, биринчи, анан кийин жасасаң эч кандай мындай жумуш болбойт. Сиз айткандай деле кез болуп калат, мезгил болуп калат. Анда уже көңүлүдөгүдөй кылып жасап беришке аракет жасайбыз. Адамдын жарашыгына дагы жараша жасайсаңыздар керек. Жарашпай турса дагы болбойт. Мисалы, кардар келип, өзү мен бул стрижканы каалап жатам, же бул макияж мага жагат десе эле кылып берип кое бербейсиздер. Өзүнүн жарашыгына да карайт экенсиздер. Ооба, ооба. Келип да сураган инсандар болсо, иши кылып коюп койчу дегенде. Мени сулуу кылып чыгарып кой деген айымдар көп болот. Мени иши кылып сулуу кылчу дейт, Сулуу кылып кой дейт. Ага биз уже профессионал эле болуп калганбыз. Жарашыктуу кылып, сулуу кылып чыгарып. Негизи эле мисалы балдардын ушу менде да буга чейин азыр деле кездешет да, бир салонго же барбершопко барып чачыңды тегизетейин дейсиң, анан отурузат башыңды жууп келет, анан кандай тегизтейсиң десе, моягын биртке алып, анан моягын алып, моягын мияка кайрып койчу деп эле мындай мырзалардын прическасынын аттары болобу, айтайын деген ошол болот да. Кандай аттар болот болсо мисалы? Негизинен мырзалардын чачы абдан оор келген, бул мырзалардын чачы да. Бир аз көп алып койсоң, уже аны артка кайтара албайсың, анан клиент дагы недовольный болот. Ошондуктан мырзалардын стрижкаларынын аттары болот.
мастер аны деле келгенде кардардан сурайт, сизге кандай стрижка жасайбыз, кандай жагат. Тиги билбейт да, бирок кандай стрижка экенин мисалы. Жарашыктуу кылып айтат. Биринчи айтып түшүндүрөт кардарга. Сизге могундай жарашат, мисалы модельный стрижка азыр аябай эле. Модельный деген мода. Мода, азыркы кездин модный. Көп кездешкен стрижкасы. Сизге ушундай деп мындай айтып түшүндүрүп, сүрөттөрүн көргөзүп, кардар менен неме макулдашат. Анан өзүңүз кайсы жактан окугансыз? Канча ай окушат жана сертификат, диплом берилеби? Бизде мен негизи өзүм Москвадан окуганмын. Москвадан баары билсе керек, Лена Ленина деген окуу борбору бар. Ошону окуп, стажировка кылып, ошол жактан мастер болуп чыкканмын Москвада. Бул жакка келип, бул жакта деле иштедим. Анан өзүм кийин ушинтип салондорду ачып Москвада да иштеп калдым дедиңиз. Москвадагы мисалы кардарлар менен бул Бишкектеги кардарлардын айырмасы барбы? Капризный деп коюшат. Азыр көбүнчө байкайбыз да, баягы салондо иштеген кыздар, улуу эжелер көбүнчө Москвага кетип иштеп кетишет. Жакшы мастерлер, бир мастерге көнүп калсаң барасың да, Москвага кетип калган дегенди угасың. Эмне себептен ошо чет жакка көп кетишет? Бул жерге келүү эле акчага келип такалат да, финансылык жакка келип такалат. Мастер, жакшы опытный мастер бул жакта аз таап калышы мүмкүн да. Ошол эле акча Москвадан, ошол эле опыт менен Москвада көп акча тапса болот. Ошондуктан көп эле чет өлкөгө чыгып иштеп жүргөндөр көп да. Мисалы 2 балалуу болгондор бар, турмушу менен ажырашкандар бар. Алардын уже 2 баласын бакканга каражаты жетишпестиктен чет өлкөгө чыгышка мажбур туура келет. Азыркы күндө канча ошо окутабыз деп та калдыңыз? Канча студент окуйт? Жана буга чейин канча студенттерди бүтүрдүңүздөр? Канча студент өзүнүн сыр болбосо айтсаңыз, канча дегендей. Мен негизи кирпик үйрөтөм, кирпик өзүм жасайм. Кирпикте бир жылда бир 10-15ке чукул окуучу окутуп чыгам. Аябай международный сертификат беребиз. Биздин окуучулар Москвага, Европага, Турцияга, Дубайга барып иштесе болот. Ошол эле шыгы бар болсо, бат эле үйрөнүп кетсе болот бул нерсеничи. Анан шыгы жок болсо, кирпик жасайм деп калдыңыз да. Ушу кирпиктин материалы эмне деген материалдан аласыздар? Ушу кызык болуп жатат сизге. Кирпикти бул жаныбардын терисинин кылынан жасалат. Жаныбардын кайсы жаныбардын терисин салынып жүрөсүздөр ошо? Аны айтпай эле койсом болот эле. Аны билет негизинен, кыздар өзү билет. Аны азыр айтпай эле койсом жакшы болот. Сыр бойдон эле. Сыр эле бойдон калсын. Мен дагы көптөн бери түшүнбөй калган суроомо дагы деле түшүнбөй жүрө берип турбайбы? Жакшы. Андан сырткары айтып калдыңыз, 9 Москвада окудум деп. Анан Москвада окуш кандай? Башка бөлөкпөтөн жерде окуп, анан ал жакта жатакана төлөш керек, кийим, окууну төлөш керек. Ал жагынан ким каржылап, кандай болду? Негизинен мен Москвада университетти Москвада бүткөм. Анан кошумча жумуш кылып, Тырмакчы атында окудум. Жана эле айтып кеткендей, кичине кезимден бери ошо кызыгам, ошо сулуулук тармакка. Аябай кызыкканымдан бат эле үйрөнүп, ошо стажировкадан кийин мастер болуп, өзүмдүн жумушумду жана качество сапаттуу жасап, ошентип иштеп кеттим. Ошентип кардар топтойт экенсиздер. Кардар топтойбуз. Сиз окутам деп да калдыңыз. Бул окутканда бардык эле кыздар мисалы көп келет да сизге. Кыздар келип бардык эле иштеп кетеби же иштей албай калып кеткендер дагы болобу? Абалга карайт да. Абалга карайт. Кээ биркилер мисалы аябай ошо акчага муктаж болуп, 2 баласы менен жана ошо окууга дагы бирөөнөн карызга алып
келип окуган аял заттары бар да, алар обязательно иштеп бул жумушту өздөштүрүп кетет да. Бирок ал өзүнүн жөндөмүнөн да болсо керек. Аракетинен аябай аракет жасап алар иштеп кетет. Кээ биркилер мисалы студент, өзү мындай колунда бар жердин кызы деп айтсак деле болот. Ага бир айткан нерсени деле айтасың, если кабыл албаса, сертификатты колуна берип Барагай эми окудум, эми аракет өзүңөн жашоо өзүңөн дейт турасызбы. Абдан жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бул сулуулук салону кайсыл жерде, кайсыл жактан, адрес кандай десеңиздер, ушул төмөндө турган номерлерге байланышка чыгып, Instagram аккаунтуна дайректке жазсаңыздар сөзсүз түрдө жооп берет деп ишенебиз. Самара айымды ушу алтында болгон убактыңызды кыйып келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, азырда өзүңүз дагы эркин микрофон берилет сизге. Келге биздин конокторго, сизди көрүп аткан жамаатка, жакындарыңызга каалоо тилек айтыңыз, салам жолдоңуз. Андан сырткары өзүңүздүн Instagram баракчаңызды, дарегиңизди да айта кетсеңиз болот. Баарыңыздарга кутман таң. Биздин Instagram'ыбыз, аккаунтубуздун аты Салон Мансурова Самара. Ош базарда жайгашканбыз, Киевская 233. Салондун аты стиль 2, стиль 1, стиль 2, стиль 3 деле бар. Самара айым, сиздин таң эрте туруп, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин таңкы эфирибизге келип, кызыктуу, жагымдуу маек берип кеткениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бизди, айымдарды, кыз келиндерди сулуулап, жана болсо эркектерди дагы сулуулап жүрө бериңиздер, жана ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге деле чоң рахмат. Кыргызстандын сулуу эмесмин деген кызы калбасын. Ишиңиздерге албан ийгилик, кыргызымдын сулуу кыздары дагы сулуулап гана жүрө берсиңер, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.